Бишкек шаарындагы жайгашкан ынтымак паркында мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан биргеликте ооз ачабыз акциясы уюштурулду. Иш-чарага дин аалымдары катышып, үгүт насаат сөздөрүн айтып, коомчулукка атайын ооз ачууга арналган баштыкчаларды таратып беришти. Мындай демилге эмне үчүн келип чыкты? Азирети муфтий тарабынан буга чейин ошол ифтарларды өткөрүүдө дасторкон жайбай, андан көрө ошол элге мүмкүнчүлүгү болушунча муктаждарга атайын баштыкчалар таратуу боюнча тапшырма берилген. Биз дагы ойлонуп, өзүбүз баштап берели деп, биринчисин бүгүн баштап бердик. Бирок биздин өзгөчөлүк бүгүн биз муну чоң акциясында манастырлар чакырдык, төкмакындарды чакырдык, биздин аалымдарыбыз келип сүйлөп берди. Жалпысынан бүгүн 1000 дана баштыкча таратылды. Жалпысынан. Кудай буйрса, бул иш-чараны ар жума күнү ушул жерде өткөрүүнү пландап атабыз. Ар жума сайын болот. Ушунда Рамазан айында 4 жума боло турган болсо, ошо 4 жума тең ушул жерде биз менен ооз ачыңыз аттуу акцияны өткөрөбүз. Элдин саны бүгүн биз күтпөгөндөн абдан көп келди. Менимче бир 2-3 миңдей адам келди окшойт. Элдин баардыгын тең багы разы кыла албайт экенбиз. Анан мүмкүн болушунча ошол 1000 дана баштыкчабызды таратып, мына өзүбүзгө дагы жетпей калды. Туура түшүнөбүз. Баарыбыз ачкабыз. Ачка болгондуктан тамак көзүбүзгө көрүнгөндө өзүбүздүн денебиздин контролдон чыгып кеткенин балким байкабай калып атабыз. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Орозонун баалуулуктары боюнча айтып берсеңиз. Орозонун баалуулугу ден соолукка пайда болуш керек. Бир чети өзүң ден соолугуң үчүн, анан берекелүү, ыйык ай. Орозо ай менен башка күндөргө салыштырмалуу орозо айда кандай мындай сезимдер пайда болот? Сезимдериңиз кандай болот? Орозо айда жеңил өзүңдү башкача сезесиң, а мындайда уур өзүң ишылса кыйналган сезим болот. Орозону биз Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн кармайбыз. Өзүбүзгө ибадат күнөөлөрдөн арылыш үчүн кармайбыз. Ошо 30 күндүк орозодо баягы дуалар кабыл болот дейт. Ошол үй бүлөбүз үчүн, элибиз жерибиз үчүн, тууган урубуз үчүн дуа кылабыз. Ошон үчүн кармайбыз орозону. Орозонун учурунда көп ибадат кылып, орозонун Алладан көп сооп иштет алыш үчүн орозону кармайбыз. Бул 5 парыздын бир парызы, сөзсүз кармаш керек. Орозо бул адамды иман жолуна салат, адамды түздөйт, туура жолго барыш үчүн, жаман нерседен алыс кылат, мурунку кылган нерселерден кечирим сурап Алла Тааладан ушу күнөөлөрүн кечирсе экен деп, мындан ары түз жолго салайын, бул орозо айынын ичинде эле эмес, андан ары түздөлөйүн деген ниет кылат да, адамды жакшы нерсеге алып барат. Үй бүлөңүз менен кармадыңызбы орозону? Жок, үй бүлөдө мен эле кармап атам, келинчегим бала эмизет, ошон үчүн кармай албайт. Орозо айы улуу ай. Алланын ыраазычылыгы үчүн орозо кармайбыз. Өзүбүздүн ден соолугубузга дагы пайдалуу жактары көп. Үй бүлөдө кимдер кармады? Үй бүлөдө тени таза уулдарым, кыздарым, неберелерим, баары эле жашы жеткендер, анан оорубагандар кармады. Кут береке жааган ыйык айда ар бирибиз жакшы иштерди жасап, жаман адаттардан арылуубуз абзел. Анткени жараткан Алла Таала ыйык Куранда минтип эскертет. О иман келтиргендер, силерге орозо тутуу парз кылынды. Силерден мурдагыларга парз кылынгандай эле мүмкүн силер Алладан коркуп, күнөөлөрдөн сактанаарсыңар. Эми сиздерге орозо боюнча кыскача кызыктуу маалыматтарды айтып бермекчимин. Рамазан деген сөз араб тилинде күндүн ысыгы, ысык күйгүзүүчү деп которулат. Орозо айы календарга ылайык 10-11 күнгө алдыга жылып турат. Дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын орозо кармоо убактысы кескин айырмаланып турат. Мисалы, Австралияда жашаган мусулмандар 9 саат гана кармашат. Ал эми Швецияда жана Исландияда тургундардын оозу 20 саатка чейин бек болот. 828 метрлик Бурдж Халифа асман тиреген имараттын тургундары Дубай шаарынын башка жашоочуларына караганда күндү бир канча убакыт көбүрөөк көрүшөт. Буга байланыштуу Араб Эмиратынын ислам иштери боюнча департаменти атайын фатва чыгарган. Ага ылайык 150 кабаттан жогору жашагандар үчүн ооз ачуу убактысы бекитилген убакыттан 3 мүнөт кеч. Айрым өлкөлөрдө орозо кармабай коюу мыйзам бузгандык болуп саналат. Атайы орозо кармагандар айып пул төлөп коомдук иштерге тартылат.
Экономисттердин эсептөөсүнө ылайык орозо айы экономикага өз таасирин тийгизет. Эгер ооздун бейик болуп турган убактысы 1 саатка кыскарса, өлкө ичиндеги экономикалык өсүүнүн темпи 0,9%га көтөрүлөт экен. 2016 жылдагы орозо эң оор жана узак болгон. Кыргызстанда мусулмандардын оозу 18 саатка бек болуп, бул күндөрү жылдын эң ысык учуруна туш келген. Барыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болуусуна тилектешпиз. Ыйык Рамазан айында тилеген ой максаттарыңыздар орундалсын. Элмирбек Нурбек уулу, Дилшатбек Рахим уулу, Борбордук телеканал.